Эфирибизди алдыга каралантабыз. Кимде-ким жаңыдан уйкудан ойгонуп, бизге кошулуп жаткан болсо, барыңыздарга кош келиңиздер дейли, көрүп жатканыңыздар. НТС каналына таңшы ола берүүсү биздин алгачкы конугубуз студиядан орун алып келип калды. Анда атайын сурандым го, мен өзүм тааныштырайынчы депчи. Бүгүнкү алгачкы конугубуз кирпик жасоо боюнча Адис Аймончо Кабылова. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Кандайсыз? Рахмат, бирге болсун. Жакшы, рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшы. Өзүңүз жөнүндө, өзүңүз тууралуу биздин көрөрмандар менен тааныштырып өтүңүз. Атым Аймончок, 23 жаштамын. Сулук тармагында буюрса иштеп жатканыма 6-7 жылдын жүзү болот. Демек, алгачкы ошол мектепти аяктагандан кийин эле ушул чөйрөгө аралашкансыз, э? Ооба. Жаңы мектепти аяктагандан кийин ошол именно сулук тармагына аябай кызыгуум көп болуп, ошол тармакты тандап алгам. Негизи кирпик боюнча эле адис болосузбу же баягы ошол эле сулуулап, макияж ошол тармактардагы? Бул тармакта иштеп жатканыма, иштеп баштагандан бери мен не только кирпик, администратор болуп иштегенмин буга чейин. Жана окуу боюнча негизи не только ламинирование, да и наращивание болуп мастер болуп иштегенмин. Азыркы учурда лами эксперт болуп эмгектенем. Жакшы. Андан кийин бул ишиңиздер тууралуу айтып өтсөңүздөр, мисалы, ушул кирпикте бул кандай жазылат? Баягы клей менен чапталат, кирпикти атайын кайрып, бир аз узун көрсөтүш үчүн ыкма. Бул ламинирование азыркы учурда көп түшүнбөйт, кандай эффект берет деген. Азыркы учурда натуралдык сулуулук аябай актуалдуу болууда, мурункудай жасалма сулуулук артта калып. Ошондуктан азыр өзүнүн эле кирпигин ийип беребиз. Меникин көрсөңүздөр болот, чтобы для вас примерно кандай көрүнөт. Өздөрүнүн кирпиктерин ийип беребиз ушинтип. Мен дагы ушу ойлонуп көрсөмү деп атам да. Мырзалар үчүн болобу? Бул жерде ограничение жок. Себеби бизде бул именно ламинирование, трихеаз деген көз оорулары үчүн жанагы өзүнүн кирпиктери ылдый карап көздүн ичине кирип өсөт. Именно ошолордукун кайруу максатында врачтар жасаган. Вот, ошондуктан бизде жашка жана эмеге ограничение жок. Жасата берсе болот. Анан кийин дагы бир нерсе, айымдар арасында бул жанагы кандайча болот, мисалы, дал ушул суу өткүзөбү, дарат өткүзөбү да карап айтканда. Азыркы учурда ошол халал боюнча, халал жана халал эмес деген көп талкуулар жаратып келет. Негизи бул биздин иштеп жаткан материалдардан зависит, да. Халал жана халал эмес болуп бөлүнөт. Бизге муфтият биринчи составдарды текшерип, печать коюп берерден мурун кандай технологияда, кандай ингредиенттер менен жасалат, ошолор такталып, анан печать коюлат. Ошондуктан негизи дарат өткөрөт. Бул жерде эч кандай дарат өтпөй калат деп жанагындай суу же пленка аркылуу тосулуп калбайт ал нерсе. Биз процедура учурунда суу менен колдонобуз. Мындайча жеңилирээк болуш үчүн түшүндүрсөм, бул как крем сыяктуу. Бетибизди жумшартып алганга чейин крем коебуз, андан соң пайдасын алгандан кийин жууп салабыз. Ошол сыяктуу эле эффект бергенге чейин жакшылап колдонуп алып, андан кийин эффект алгандан кийин биз жууп салабыз ошол бүт колдонулган средстволорду. Демек, суу өткөзөт. Да, сөзсүз түрдө. Жакшы. Ушул тараптагы жеке пландарыңыз балким башка мамлекетке барып иштөө? Ошол боюнча негизи баягы бизде как личность таанылуу керек биринчи. Катардагы мастер эмес, как личный мастер болупчу. Андан азыркы учурда Кыргызстанда Кудайга шүгүр, эми кыргыз элинде жакшы эле лами мастер катары таанылып келебиз. Анан Ош шаарларына барып мастер класстарды коебуз. Анан чет жерлерге буюрса как мастер класс коюу максатында барышым мүмкүн, бирок бирөөнүн колунда жанагындай чет жерге чыгып иштегенге барбайм. Себеби Кыргызстанда дагы ошол жакта тапкан акчаны бул жактан да тапса болот. Кыргызстанда бул нерсе өтө актуалдуу. Азыркы учурда аябай актуальный болуп баштады да. Дал ушул кирпик жасатуу кимдерге болбойт, мисалы, чектөө болгон учурлар болобу? Мүмкүн кош бойлуу айымдарга? Кош бойлуу айымдарга биринчи, үчүнчү ай болбойт. Себеби аял кишинин организминде жана өзгөрүү болот гормональный. Ошол моментте желательно жасабай турганы жакшы. Негизи 3 айдан өткөндөн кийин ограничение жок, жасата берсе болот. Ден соолугунан мүмкүн бардык эле адамдар жасатса болот, эч кандай? Да, конечно, болот. Мындай ден соолукка залакасы тийбейт? Жок, мунун эч кандай зыяны жок. Ошол себептен айтып жатпайм, трихеаз деген көз оорудагы 6 жаштагы балдарда келген убакыт учурлар болот, кардарлар.
ошондуктан жашка жана эмеге ограничение жок. Демек жашка дагы чектөө жок. Негизи сулуулук үчүн жасаса албетте 13 жаштан жогору болсо жакшы. Анан эгер ооруга байланыштуу болсо 6-5 жаштан жогору жасап берсе болот. Же болбосо кирпикти өйдө кайрыш үчүн деле ушул ыкмаларды колдонуп жасай берсек болот. Ооба. Жакшы, андан кийин айта кетсеңиз, негизинен баягы көбүнчө мисалы көздөрүдө аллергия болгон адамдар дагы болот го. Негизи бул нерсе аллергия чакырбайбы, анан кийин болуп кетиши мүмкүнбү негизи? Мындай сиздердин тажрыйбаңыздарда болду беле көздө аллергия кылган учурлар? Менин тажрыйбамда болгон эмес. Бул ошол эле биз колдонгон материалдардан. Эгерде материал ошол компоненттер аябай жакшы натуралдуу болсо, бул аллергия чакырбайт. Эгерде бирок баягы ар бир адамдын өзүнүн индивидуальный болот. Көзүндө аллергиясы болсо, возможно, болуп калышы мүмкүн. Ага гарантия берилбейт. Түшүнүктүү. Анан кийин азыркы учурда көрүп жүрөбүз, кандай десек, өзүнүн билген нерсесин башкаларга дагы үйрөтүү, курс ачып атайын. Ошол нерселер сизде дагы барбы, жеке курсуңуз? Ооба, мен азыркы учурда автордук курс менен окутуп келем. Көбүнчө клиенттерди менде мастерлерим кабыл алат, өзүм бүтүрүүчүлөрүм топ мастер болуп калган. Ал эми өзүм көбүнчө окуу курсуна көбүрөөк басым жасайм. Себеби мен 7 жылдан бери окутуп келем бул сферада. Азыркы учурда өзүмдүн автордук курсум бар. Демек, көрүүчүлөрдөн калуучулар болсо, окуса болот. Да, албетте. Сөзсүз түрдө. Андан кийин азыркы учурда аябай актуалдуу болуп кетти го, баягы ушул сулуулук жаатында кирпик өстүрүү, макияж жасоо, ошол эле көпчүлүк айымдар ошол тармакка кетип атат да. Анан кийин ошол тармакта чындыгында баягы жакшы каражат табуу мүмкүнчүлүгү бар болгону үчүн көптөр кызыгып атат окшойт. Сиздерде кандай ошол жак? Анан көпчүлүк айымдар ушул тармакка барып аткан үчүн конкуренция дагы жогору, ошол нерселерге кандай болуп атат? Мисалы, азыр бардык жерде сулуулук салондор болгон үчүн кардарлар аз болуп, ушундай учурлар болбойбу? Негизи айтып жатпайбы, жана личный бренд болсо, бул нерсе тоскоолдук, конкуренция тоскоолдук жаратпайт. Себеби ар бир мастердин өзүнүн техникасы болот. Биз мастер тандап жатканда же болбосо биз ай сайын повышение өтүп турабыз жаңы техникалар менен. Ошол менен биз айырмаланабыз. Эгер окутуу жаатында болсо, жана жасап аткан учурда дагы да процедураны. Анан акча каражаты боюнча бул жерде албетте Кыргызстандын зарплатасы боюнча сулуулук тармагында аябай эле жакшы иштешет. Примерно айта турган болсом, баш жаңы бүтүргөн бүтүрүүчүлөр күнүнө 2ден клиент алса деле айына 60 000 иштешет. Бир күндө. Бир күндө 2 клиент принимать этсе. Ал эми азыркы учурда мен өзүмдүн колумда иштеп жаткан мастерлерим кече эле эмесин эсептегенбиз, зарплатасын 40 000ден 60 000ге чейин зарабатывайт. Ушуга улай эле негизи эле 6 жыл, 7 жыл болуп калды атпайсызбы бул тармакка келгениңизгечи? Ошол убактагы багы кардарлардын кайрылуусу менен азыркы учурдагы кардарлардын кайрылуусунун айырмасы. Эми ал учурда сизде болгон мастерлер деле бизде аябай көп эмес болчу, эми азыр көп болуп калбадыбы? Азыр көбүнчө кардарлар бул мастерге көбүрөөк көңүл бурушат. Анан колдонуп жаткан материалдарга мурун бизде жанагындай мастер аты чыккан, именно топ мастерлерге деп издебейт болчук. Жолдо барат эле, биринчи этажда кандай салон болсо кирип жаза берчүк да. Азыр мастерлер Instagram рекламный площадка аябай өнүгүүдө. Ошол себептен Instagramдан биринчи бүт такташат, биз жөнүндө маалыматты, какая личность да, кандай мастер, канча жылдан бери стажы, анан материалдарды кадимкидей требовать этип көрүшөт. Сиздердин ишиңиздерди көрүп, анан кийин бизди биринчи работаңызды көрүп, анан негизи клиенттер деле айтып келет, мен сиздин работаңызды көрүп, давно к вам хотела депчи, ушинтип жазылышат. Мурунку мен иштеген айырма менен, мурун биз биринчи этажда салондо иштеп болчук. Эшиктен эле кирген, любой эле кардарды принимать этип берчүк. Азыр андай эмес. Азыр лично өзүбүзгө жазылып келген клиенттер болот. Кесиптеш, сиз дагы ушундай атайын өзүңүздүн мастериңиз бар да? Ооба. Бирок мен кирпикти жасатып көрө элекмин, бирок ошондуктан дагы бүгүн кызыгуу менен сурап атам да. Анан негизи кирпик боюнча адис болуш үчүн, өстүрүү боюнча канча убакыт окуу керектелет? Бизге өстүрүү эмес го, бизге ийип берүү да. Негизи экөөнүн айырмасы да, клиенттер теле көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болсун. Бизде мурун мен наращивание обучала, ал жерде мастер болуу үчүн 1 жыл талап кылынчу.
азыркы учурда ламинирование аябай жеңил, бул жерде бир эле техниканы кайталай беребиз. Ошондуктан бул жерде рекорд койгон мастерлерим болгон, өзүмдүн колумда иштеген 1 жумада мастер болушкан. Бул адамдын каалоосу биринчи очередь анан колдун ыгы келүүсү. Эгер колдун ыгы келсе эле жасап кете берет. Вот кечээ да буквально бир ученицаны окуттум. Уже как мастер жасап атат да. Это от человека зависит. Кандай ыңгай, кандай келсе. Өзүнүн жөндөмүн. Да, 1 жумада, 1 айда мастер болсо болот да. Бирок башында окутуп жүргөндө, жаңы ламинирование келгенде техника бир аз оор болчу. Биз жарым жылда мастер болгонбуз. Но азыр материалдар бизге жеңилдетилип, жаңы материалдар чыкты, жаңы техника чыкты, ошондуктан ученицалар уже 1 жумада, 1 айда мастер болуп калды. Түшүнүктүү. Анан кирпикти бир ийгенден кийин ал канча убакытка чейин жетет? Канча убакытта бир жасап туруш керек? Негизи бул ар бир адамдын организмине жараша. Анткени 1,5 айдан 3 айга чейин бизде каждый месяц кирпиктерибиз алмашып турат. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, процесс обновления деп коет. Эгерде жаңы кирпиктер келсе, обновленный, новый, да, ал 3 айга чейин жетет эффект. Эгерде баягы не обновленный реснички болсо, анда 1 айга, 1,5 айга жетет эффект. Адамдын организмине жараша дегенсизби? Кандай болушу мүмкүн? Эмне болгондо батыраак багы өзүн жандырып коюшу мүмкүн? Ар кандай болот? Мисалы, кээ учурда айымдар гормональный таблетка принимать этиши мүмкүн да. Ошол учурларда чачтын деги эле вообще мен өзгөрөт организм. Структурасы өзгөргөндө ал батыраак түшүп калышы мүмкүн. Кош бойлуу айымдардыкы гормон өзгөргөндө аял кишинин мисалы болот го, кээ учурда чач аябай бат өсөт, кээ учурда медленно өсөт. Ошол бүт баары ушул нерсеге влиять этет. Анан кирпик өстүрүү үчүн атайын баягы кээ бирлер майларды колдонуп, май менен сүйүп коюшат го. Ошол нерсе чындыгында эле иштейби? Кирпикти мисалы үйдүн шартында атайын тезирээк өстүрүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Ооба, сөзсүз түрдө. Уход негизи процедурадан кийин дагы биз клиенттерге сөзсүз түрдө жазып беребиз, уход жасаңыздар депчи. Анткени все равно жанагы биздеги колдонулган составтар, химиялык составтар кирпиктерди корготпаш үчүн биз уход кылып турушубуз керек. Ошол для роста, сыворотки колдоно берген жакшы. Анан сөзсүз түрдө жана касторовое масло тоже помогает кирпик өстүрүүгө. Түшүнүктүү. Анда мындай суроо болсун, негизи жалпы мисалы ошол эле спорт ала турган болсок, ар бир тренердин өзүнүн бир ыкмалары болот да. Өзүнүн бир тактикаларын үйрөтүп, негизи жалпы жонунан кирпик жасоо боюнча жалпы тактика кандай болот негизи? Кайсы сурооңузду жакшы түшүнбөйм. Кандай ыкмаларды колдоносуз? Ар бир мастердин өзүнүн ыкмалары бар да. Мисалы сиздики өзүнчө, балким Алиманын кесиптеши мастер болсо, мунун дагы өзүнчө бир ыкмасы болмок да. Сиздер кандай ыкма колдоносуздар? Сиз өзүңүз кандай ыкма колдоносуз? Үйрөтүү жолунда, мисалы курстарда ошол эле көбүнчө багы теория болобу же практика болобу дегендей? Негизи окуу курсумда мен көбүнчө баягы өзүмдүн стажым менен жанагы кандай болгондо бат мастер болуп кетүү, канткенде кардарды таап кетүү боюнча көбүрөөк үйрөтөм. Жана ошондой эле психология клиенти да. Ошолордун баарын ошол автордук курсуна камтыгам. Ал эми техникада 2 техниканы үйрөтөм. Эгер окуучум аябай кызыгып атса, башка техникаларды деле көргөзүп берем, бирок эң оңой жолундагы техникаларды үйрөткөнгө аракет кылам. Себеби өзүм дагы меники негизи российская техника. Биз Россия бизден алдаганча өнүккөн. Ошол жактан ай сайын жаңы техникада иштеген мастерлерден сабак алып, ошол техниканы сөзсүз түрдө курсума кошуп, менин айырмачылыгым балким башкалардан ушул нерседе. Жаңы техникалар, жаңы материалдар, только люксовый материалы. То есть жана окуучу учурунда мындай эски материалдарды колдонулбай, эптеп окутпайм. Только люкс материалдар менен обучаю, чтобы батыраак мастер болуп кетиш үчүн, батыраак рынокко кирип кетиш үчүн. Түшүнүктүү. Жооп алдым. Анан негизи баягы чын эле жумуш табуу боюнча деп калбадыңызбы? Ушул жаатта окуган ар бир айым, мүмкүн мырзалар деле окуп бүткөндөн кийин жумуш таап кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Мындай кээ бирлер жумушсуз калып калуу деген нерселер жаралышы мүмкүнбү? Дагы айта кетейин, бул от человека зависит, бардык нерсе адамдын каалоосу менен. Эгерде ушул сферада иштегиси келсе, аябай аракет кылат. Анан негизи окуучуларым көбү арендага иштешет. Бизде бул мен көбүнчө айтам,
орысша айтканда на кого-то иштебегиле, а на себя иштегиле депчи, бирөөнүн колунда эмес, өзүңөрдүн колуңарда. Себеби бул жумушту именно ошол үчүн тандап жатасыздар, чтобы бирөөгө иштеп бербеш үчүн. Анан бул жерде сөз түрдө эми жолдору бар, ал балким азыр ошол убакыт жете ошол нерсени түшүндүрүп бергениме. Канткенде өзүнө иштеп баштайт, канткенде бирөөгө негизи кыскача мүмкүн айта кетесиз. Эгер для начала үйрөнөм, колумду көндүрүп алайын, өзүмө иштеердим, мурун кардар жок десе, сөз түрдө анда 5-6 салонго, мен өзүмдүн практикаманда 5-6 салонго номерлерин түштөп коебуз, биз мастерлер. Анан клиент болгондо ар бир салон чалып, саат мончада запись бар, келип кабыл алып бериңиз дейт. Ошону барып принимать этип, ошондо бир күндө 5-6 салондон бирден клиент алганда деле 5-6 клиент кабыл алса болот. Анан такыр эле Instagram аябай жакшы жардам берет. Менин Instagram баракчам аябай жардам берген, себеби мурун как личность алып барсам, кийин жумушум менен байланыштырып алдым. Ошол моментте мага клиенттер как личность доверияга кирип, мага келип башташты. Анан Instagramда алып бара албайм, такыр эле болбойт депчи. Бизде бул жумушта iPhone аябай важный да, негизи видео тарткангачы. Сапат үчүн. Да, сапат аябай важный. Анан эгер такыр болбой атса, мен айтам ученицаларыма, жанагы кагаздарга чыгарыпчы, бизде ламинирование баасы 1300дөн 1500гө чейин, анан 700-800 сомго жазып туруп, акция деп. Жанагы университеттер жакка барып, таратып койсо, студент кыздар, жаңы бүтүргөн кыздар, эми ушул нерсеге мүмкүнчүлүгү болуп аткан кыздар сөз түрдө жасатат. Ошол жактан да клиенттер келет деп, Instagram баракчаңды чечетип койго деген совет берем. Анан эң жакшысы бул бизде салондордо мисалы кушеткалар бардык жерде эле аренда берилет. 3000 сомдон 6000 сомго чейин да, 5000 сомго чейин. Ошол жерге арендага чыгып, өзүнүн тааныштары көп болсо, алып келип клиент топтосо болот негизи. Түшүнүктүү. Ар кандай ыкмаларды колдонсо болот демек. Ооба, бирок барыбир өзүнө, когда на себя работает, не больше зарабатывать, чем на кого-то. Процент албай, өзүнө полный сумманы алыш деген ыңгайлуураак. Айтор бир сөз менен айтканда көзүн табыш керек. Сөз түрдө. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Анан кийин эми акыркы сөз катары айта кетиңиз, элибизге калуу тилектерден, анан сизди кайсыл жактан кирпик жасатам деген айымдар болсо тапса болот. Чакырууңуздарга чоң ыраазычылык. Анан эгер страничка берип кетейинби? Эмончок Лами страничкам. Ошол жактан адрести жана аркылуу тапса болот. Instagram баракчам аркылуу. Кыргыз элине бүгүнкү майрамы менен куттуктаймын. Ошол. Рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте баарына мен сулуулук каалайм дейсизби? Да, натуральный сулуулук болсун. Эң сонун. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин эфирибизди алдыга ырылантабыз. Сулуулук жаатында кирпик кайруу боюнча сонун адис менен маектешкен учурубуз. Алдыда сиздер үчүн жагымдуу музыкалык тыныгуу болсун, андан кийин кайрадан сиздер менен биргеликте кийинки конокторубузду тааныштырууга дагы даярбыз.